Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоолорду жана референдумдарды даярдоо, аларды өткөрүү үчүн түзүлгөн комиссиялардын курамын башкаруучу туруктуу иштей турган орган болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президентин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону, Кыргыз Республикасынын референдумдарын даярдоо жана өткөрүү, шайлоолор жөнүндөгү мыйзамдардын бирдей аткарылуусун камсыз кылуу, жарандардын, коомдук бирикмелердин шайлоо укуктарын камсыз кылуу, шайлоолорду даярдоо жана өткөрүүнүн жүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү анын негизги милдети болуп саналат. 28 июнда президент Садыр Жапаров шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндөгү конституциялык мыйзамга кол койду. Максат Боршайкомдун ыйгарым укуктарын жөнгө сала турган укуктук базаны жакшыртуу болуп саналат. Жаңы конституциялык мыйзамга ылайык Боршайкомдун курамын түзүү тартиби өзгөртүлдү. Дал ушул жаңы конституциялык мыйзамга ылайык Боршайкомдун курамын түзүү тартиби өзгөртүлдү. 30 июндагы жогорку кеңештин жалпы жыйынында жаңы документтин негизинде БШКнын жаңы курамы шайланды. 12 мүчөнүн жарымын президент, калган 6-ны жогорку кеңештеги фракциялар көрсөткөн. Талапкерлерди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Уланбек Исмаилов тааныштырды. Президенттин сунушу менен Шайлдабекова Нуржан Карманбековнаны, Наспеков Марс Дамировичти, Дубанбаева Анар Сартбаеванын, Койчукеев Нурлан Чокоевичтин, Жумалиева Акбалык Калыеванын, Жупуева Айдана Садбакасынын талапкерлиги сунушталды. Андан тышкары комитетке Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин парламенттик фракциясынын Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн кызмат ордуна талапкерлиги сунуштоодо боюнча төмөнкү чечим келип түштү. Бир бол парламенттик фракциясынан Бекматов Абджапар Капыровичти, Тамекен парламенттик фракциясынан Гайыпкулов Искендер Төрөбаевичтики, Кыргызстан парламенттик фракциясынан Эшимов Акылбек Жусуповичтикин, Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынан Шайназаров Тынчтык Ураимовичтин, СДПК парламенттик фракциясынан Жылкыбаев Узарбек Казиевичтин, Республика Ата Журт парламенттик фракциясынан Маматов Кайрат Адамкалыевичтин талапкерлиги сунушталды. Аталган сунуштуулар боюнча комитет чечими бар. Эске салсак, буга чейинки мыйзамга ылайык Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 4-өөнү президент, калгандарын фракциялар сунуштачу. Ошентип жаңы конституциялык мыйзамга ылайык Боршайкомдун жаңы курамы шайланды. Документ боюнча эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы 5 күн аралыгында тандалат жана ошол күндөн тарта учурда иштеп жаткан курамынын ыйгарым укуктары токтотулат деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Жаңы шайланган борбордук шайлоо комиссиясынын составы 5 күндүн өзүнүн биринчи отурумун өткөзөт. Ал биринчи отурумда борбордук шайлоо комиссиясынын шайланган курамы өзүнүн отурумунда борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын жана аны 2 орун басарын шайлашат. Алдыда эми 11 июлга белгиленген Бишкек, Токмок, Ош шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүү милдети турат. Учурда ага карата бюллетендер даярдалып бүттү. Бүгүн алардын техникалык калдыктары жокко чыгарылып, даяр бюллетендер аймактык шайлоо комиссияларына жөнөтүлүүдө. 3 шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого 600 миңден ашык бюллетен даярдалгандыгын Боршайкомдун шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Төлөгөн Айтекеев айтат. 611.071 дана 0,1% кошкондо, жалпы шайлоочулардын 0,1% кошкондо 611.071 дана шайлоо бюллетени даярдалды. Ошол 3 шаардык кеңештин депутаттарын кайра шайлоого. Азыр бул жерде отходдор, техникалык калдыктар гана жокко чыгарылып атат. Бардыгы биригип азыр 61 килограмм кагаз жокко чыгарылып атат. Шайлоо документтери болгон протоколдор, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн Braille шрифти менен даярдалган бюллетендер дагы даяр. Булардын бардыгы шайлоону ачык, айкын мыйзам негизинде өткөрүүгө шарт түзүп берет дешет адистер. Алар шайлоого 2-3 күн калганга чейин аймактык шайлоо комиссияларына жеткирилүүгө тийиш. Мындан тышкары азыркы тапта шайлоочулардын тизмелери дагы такталып жатат. Шайлоочулардын тизмелери азыркы күндө акыркы тизмени түзүү мамлекеттик каттоо кызматы жана борбордук шайлоо комиссиясынын катышуусу менен азыр даярдалып атат. Шайлоочулардын тизмеси жакынкы күндөрдө ар бир аймактык шайлоо комиссияларына жана шайлоого 3 күн калганга чейин ар бир шайлоо тилкелерине акыркы тизмелери жеткирилет жана ошол акыркы тизме менен шайлоону уюштуруп өткөрөбүз. Шайлоо тилкелеринин бардыгы керек болгон
жабдуулар пандемия шартында зарыл болгон коргоочу каражаттар менен дагы камсыз болгондугун Боршайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов кошумчалады. Бардык керектүү техникалык жабдыктар менен камсыз болгон, аймактык участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү толук менен окуулардан, атайын окуулардан өткөрүлдү. Мындан сырткары бүгүнкү күндөгү эпид кырдаалга жараша ар бир шайлоо тилкелеринде жана аймактык шайлоо комиссияларында жеке корголчу каражаттар менен камсыз болду. Шайлоо комиссиялары бардык деңгээлдеги участкалык, аймактык жана борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күндө 11-июлга дайындалган жергиликтүү кеңештердин кайталап шайлоосун өткөрүүгө даяр. Ошентип жаңы шайланган борбордук шайлоо комиссиясынын курамынын алдында чоң милдет турат. Алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо, мындан тышкары парламенттик шайлоо жаңы мыйзам менен өткөрүлөт.